Адам баласы үчүн көп мындай бир кызыктуу деле эч нерсе мындай калбай калдыбы деп ойлоп коем да. Депутат болууну булар ийгилик деп эсептейт. Министр болууну булар ийгилик деп эсептейт. Киномду ушундай да, мен тарткан чыгармаларымды, кинолорумду коом көрүп, ошого жөн эле кол чаап эмес, ойлонуп калса деп ойлойм да. Жашообуз бүт баары пиардан куралып калды да, адамдардын келечеги да, көп нерселер бүт ушу пиар бир эмелерге эметилип калды да, байланып калган да тилекке ага. Ошол режиссерга көбүнчө келип алат, атын чыгаргысы келет, акча тапкысы келет. Учурда жаңы фильмди баштайын деп атам. Бүткөн сценариym бар. Такой вот. Азыр учурда адам көп ойлой бересиз, адамды моралдык жактан кандай нерселер, кандай нерсе адам кылып турат, кандай сапаттары бар. Анан азыркы учурда адамдар, азыркы замандын, азыркы мезгилдин адамдары эмнесин жоготуп койду, кандай сапаттарын жоготту да, кандай сапаттар пайда болду. Анткен заманга жараша башка сапаттар пайда болот экен. Негизи эле динде адамдын моралдык жагын көп эме кылган да. Азыр эле сүйлөшүп отурдук да, ушу бүт эле ушу Библия, Куран, Торат баардык жерде адам баласы өзүн өзү жоготуп койбосун деген мындай бир эмелерди киргизген да. Ошол адам акыры барып өзүн жоготуп кое турган нерсеге келатат биздикичи. Ушунун тегеретесинде адам баласы үчүн көп мындай бир кызыктуу деле эч нерсе мындай калбай калдыбы деп ойлоп коем да. Анан мисалы мынакей көп азыр мени мындай бир жүрөгүмдө жүргөн нерсе ушу да, жана халифат курабыз деп игил чыкты. Эмне себептен чыкты? Мисалы кимдер аларды пайдаланып атат деп да. Анан ар бир мамлекеттин өзүнүн системасы бар да. Анан мындай карап отурсам, ушу көбүн эсе ушу адилеттикти издешет экен да. Адилеттикти издейт да. Халифат куруп алсак эле ошол адилет коом курулат деп ойлойт да. Ошо коррупционерлер болбойт. Жетимдин же болбосо жесир жетимдин эмгеги желбейт. Уурулар болбойт. Ушу сыяктуу нерселер да. Адам баласы жакшы коомдо жашагысы келет, жакшы коом курууга умтулат да. Анан мунун баары иллюзия да, бир чети мындай ойлоп көрсөң да. Бийликке жеткендер байлыкка да жетет, байлыгы барлар бийликке да жетет. Жөнөкөй карапайым калып калды да. Адилетсиздикти издеп атышат. Кимде бийлик болсо, ошол баардык нерсени колдоно берет, ошол бийлигин колдонуп баягы элди эзе беришет экен да. Анан бир черти абсурд нерсе да. Адамдар чогулуп алып бирөөнү шайлап алышат өздөрүнө чоң болуп. Баягы и ошого мындай бир тизе бүгүп, ошонун болгон акмакчылыгына да чыдашат да. Бирок өзүлөрү коюп алды, шайлап алды аны. Ошого да таң кылам да. Анан ушул теманын тегеретесинде азыр сценарий жазып, ушунун тегеретесинде иштеп атам да. Адам баласы канткенде мындай бир жакшы, мындай бир кандай десем, бир адилет коом кандай болушу керек, кандай ошо болобу болбойбу деген сыяктуу нерсе да. Ушунун тегеретесинде азыр жакшы жашоо деген эмне деген түшүнүк да, мисалы биздечи. Жакшы жашоо деп биз кенен кесир 5 бармак жесек, казы карта жесек, ошол жакшы жашоо. 2 этаж, 3 этаж үй салып алсак, мына ушул ийгиликтин жетишкендиги. Башың иштебесе да депутат болуп отурушуң керек да. Ага билимиң деле жок, тиги бир акчаң бар, ошол ийгиликтин бир жетиши да. Бул адам баласынын өксүктүгүнөн келип чыгып атат да. Мунун баары жасалма критерийлер, жасалма ийгилик деп айтсам болот да. Мисалы бир депутаттан барып сурайт да, мисалы мына ушул ийгиликке кантип жеттиңиз депчи. Депутат болууну булар ийгилик деп эсептейт. Министр болууну булар ийгилик деп эсептейт. Миллиондогон акча табууну дагы ийгилик деп эсептейт да. Мен ушунун тегеретесинде дагы мындай бир ой жүгүртөм да. Канчалык деңгээлде ошол адам ошону
ийгиликке жетти, андан ары эмне деген ой дегенде да мисалы ошол билбейм мен мага ушунун баары жасалма сыяктуу сезилет да. Адамдар бир мода кылып алган да. Бир сценарий жазайын деп жүрөм да, мисалы бир адам ушу баарына жетет, ушу адам баласынын байлыкка да жетет, бийликке да жетет, министр да болот, депутат да болот, баары болот. Акырында барып туруп тиги Кувшин жасап жанагы эме болуп калат да. Жана мындай карападан Кувшин жасайт, эмелерди жасап, ошондон алат рахаттычы. Көрсө өмүр бою адашып жүргөн экен да алчы. Өзүнүн жоготуп койгон да, өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн жүрөгүн уккан эмес да, башка ошол коомдун калыптанып калган көз карашы менен жашап жүргөн адам да. Мен ушул жөнүндө бир фильм тартсамбы деп жүрөм, ушунун тегеректесинде да мындай ой жүгүртөм да. Мен баягы бир чети баягы ушул мен ойлойм да, ушу кээде боорум ооруйт ошол кишилергечи. Жанталашып ушу өзүнүн жүрөгүнө жакпаса дагычы, ошо башка коомдун табити менен ошолор эме кылат да. Бир досум бир жолу конокко чакырып атат да, айтып берейин да. Анан бара албайм дедим да, бара албайт элем, жумуштарым бар десем, эми келип койчу, эмне болду десем, душман көзүнө келип койчу дейт да. Анан барып айттым, анан эмнеге душмандарды чакырып аласың депчи. Мындай бир кызыктуудай калыптанып калган нерселер бар да. Эми мурун, мисалы мурун баягы мындан 10-15 жыл мурун, 20 жыл мурун, 95-94-жылдары биринчи кино менен сыйлык алганда даже көп деле мындай маани берип, кийин эмете баштадым да, мындай бул эми адамга баягы керектүү нерсе экен деп калдым да. То есть баягы режиссерго да, анткени акча издейсиң, фонддордон эме болот, анан ар бир жеңишиң мындай бир эме болот да, ошого түрткү берет да. Андан ары да жылганга, андан ары да бир каражат тапканга деген сыяктуу. Ошон үчүн сөзсүз мындай керек деп ойлойм да. Киномду ушул мындай да, мен тарткан чыгармаларымды, кинолорумду коом көрүп, ошого жөн эле кол чаап эмес, ойлонуп калса деп ойлойм да. Ошого чейин бир Кумар деген кино тарткам, көбүнө жакпайт билем да. Биздин коомго жакпайт да. Анан жакында эле тиги Кош келиңиз президент мырза дегенди тарттым. А деле көбүнө жакпайт. Анткени ошол фильм көпчүлүгүнө жакпай турган теманы тандап алат окшойм да. Кумарда өзүнүн кыз менен жашап алган эркек жөнүндө да. Президент Кош келиңиз президент мырзада болсо коррупционерлердин, бийлик башындагылардын кийинки тагдыры да, эмне болгондору ошо тууралуу. Ошон үчүн ийгилик деп мен ошол коомго менин чыгармаларым ушу коомго, элге бир кандай бир жакшы таасир берсе, мына ошол ийгилик деп эсептейм да. Эмне мунун баары оюн да, мунун баары чынын айтканда. Бул эми керектүү нерсе экен да, бир чети. Эмне үчүн дегенде ошол мисалы ошол эле байларыбыз, ошол эле акчалуу адамдар, тигилер булар ошол Оскарды алган, бул Темирбек Назаров Канды алган десе, деп ойлонуп калышат да. Анда акча бериш керек экен дейт да. Эми эмне кыласың? Бул ушундай нерсе да, бул эми баягы бул жашообуз бүт баары пиардан куралып калды да, адамдардын келечеги да, көп нерселер бүт ушу пиар бир эмелерге эметилип калды да, байланып калган да, тилекке каршы. Материалдык кызыкчылык алдыга чыккан коомдо жашап атабыз да. Материалдык кызыкчылык, материалдык байлык, материализм биринчи кезекте турган коомдо жашап атабыз. Кандай кылсаң да акча тап деген коомдо жашап атабыз да. Кандай кылсаң дагы. Чыгармалар деле ошол болуп калды да азырчы. Мына кино эки нерсеге бөлүнүп калды. Бирөөлөр чыгарма, мисалы бул мамлекет тарабынан колдоо көргөзүлүп тургандыктан кармалып турат да автордук кинолорубуз да.
коомго керектүү, элге керектүү мындай жанагы терең ойду чагылдырган чыгармалар. Экинчи тарабы болсо акча табуу. Мисалы коммерциялык кинолор деп атпайбыз, товар жасап атышат да. Аларда күнөөлөгөнгө укугубуз да жок, акыбыз да жок. Эмне үчүн дегенде, булар өзлөрүнүн каражатын салып атышат. Картошка айдайбы, же мал багабы, же кино тартабы, булардын өзлөрүнүн иши да. Туурабы? Эч кандай цензура болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде, булар өзлөрүнүн акчасын салып атат. Анан кайтарып алыш керек да алар дагы. Булардыкы да туура. Ошондой система. Бул жерде алар күнөөлүү эмес. Аларды күнөөлөбөш керек. Силер мындай кино тарткыла, анан тигиндей тарткыла. Бизде системабыз ошондой, базар экономикасы. Эмне үчүн анда тиги көчөгө туруп денесин сатып аткандарды күнөөлөбөйбүз? Элди бузуп атат деп. Жок, кино, мындай кино тартып турган, тигиндей кино тартып турган, аларды күнөөлөбүз. Туура эмес. Ал менимче көп зыян алып келген жок, уурдаган жок, мамлекетти коррупцияга барган жок. Өздөрүнүн акчасын салып тартып атышат. Эми билбейм, аларды менимче бул боло турган нерсе да, бул да мыйзам ченемдүүлүк. Жакшы кино тартуу деген дагы түшүнүк дагы, бул дагы мындай жалпылаган түшүнүк да. Бирөө үчүн жакшы кино бул башынан аяк аткылап мушташ тиги бул да. Бирөө үчүн жакшы кино бул сүйүү жөнүндө. Бирөө үчүн жакшы кино бул көк бөрү жөнүндө. Бирөө үчүн жакшы деген кино бул балдар жөнүндө да. Ошондуктан бул жерде кичине бар түшүнүк дагы мындай эмерээк да. Жалпы негизи жакшы кино деген бул жана айтып кетпедимби, менин өзүмдүн критериим да. Коомго жакшы таасирин берсе, тазалаганга, мисалы адамдарга жакшы таасирин берсе деген, жакшы мындай бир жан дүйнөсүнө бир жакшы нерселерди берсе, ошол деп ойлойм да. Көрүп анан кукуруза жеп сагыз чайнап анан сыртка чыккандан кийин бир-эки күндөн эмне көргөнүн унутуп калса, бул демек адамга таасирин калтырган жок да. Ошол коомдун өсүшүнө, коомдун тазаланышына бир салымын кошкон чыгарма болсо, бул мен жакшы деп ошону эсептейм да. Ийгилик деп да эсептейм ошону. Мазмуну терең кинолор бар, чыгармалар бар да. Аларды тартканга эч ким акча бербейт. Ага мисалы киного келбейт, кинотеатрга. Кинотеатрга келе турган 15 жаштан 21 жашка чейинки балдар да. Аларды эмне кызыктырат? Сүйүү, мушташ, жеңил-желпи сюжеттеги фильмдер кызыктырат да. Аларга ылайыктуу кино, ылайыктуу тема эметиш керек да. Ал эми терең философиялык, терең мындай мааниси терең кинолор, мааниси оор кинолор, алар чыгара мындай каражат табуу кыйын да. Алар өзлөрүн актабайт. Балалык кыялым мурунку заманга байланыштуу деп ойлойм да. Анткени демократияны муну күткөн эмесмин да, бала кезде кыялданган эмесмин да. Самолет менен Японияга бат эле 2 жолу барып келем, Францияны көрөм деген кыялым болгон эмес. Андан деле башкача нерселер болуп кетти да. Ошондуктан билбейм, бала кезде кыялдарым канчалык деңгээлде, ал жөнүндө эле ойлоп отурум, чынын айтайын. Кыялданбаган чыгармачыл адам эмес. Чыгарманын баары кыялыңан жаралат да. Кыялданган адам демек бул акын, чыгармачыл, жазуучу, режиссер, актер, сүрөтчү, мунун баары кыялкеч адамдар да. Баарын эле окута бербейм да. Анткени аларды алдагым келбейт, убактысын уурдап, анан аларды бекер үмүт, эң жаман нерсе бул үмүт да. Адам үмүт менен курулай, үмүт менен мактап аны, сенден чыгат, сенден мынтет. Эгер мындай эмеси болсо, мен өзүм баягы мындай сүйлөшүп, маектешип отуруп анан алам да. Көбүнө айтам, башка кесипти деле тандай бер, башка кесип деле жакшы. Сөзсүз. Анан бул режиссурга көбүнчө келип алат, атын чыгаргысы келет, акча тапкысы келет. Мен өзүм тандап алам. Кимде мындай бир идиреги бар, кичине мындай эмеси бар балдардан тандап алам да. Эми тилекке каршы баары эле режиссер болуп чыгара бербейт, ошолордун арасынан биринен экөө чыгат. Билбейм, ал өттүбү, өтпөдү. Жеткирбей атасың деп коет анан.
менден ашып кетсе окутпай калам го деп коем. Ошон үчүн азырынча мындай кандай десем, өзүмдүн шакирттеримдин ар бир жеңиши мен үчүн менин да жеңишим да. Мен аябай кубанам да. Ошолорго бир мындай менин окутканым жерде калбай, мен ошонун бир жыйынтыгы чыгып турса, мен үчүн бул аябай чоң мындай жеңиш деп ойлойм да. Ошон үчүн адам баласы ойлой берет, мен мынтсем болмок экен, кап тигинтсем болмок экен депчи. Бирок бир алдын ала өзүбүздүн мындай кыргызча айтканда маңдайга жазылган нерсеси бар деп коебуз го, ошондой нерсе бар негизи. Анан мен өзүмдүн жашоомо өзүм ыраазымын. Ушул жашоомо жашоодо көп мындай туура эмес кадам деп айтып атпайбызбы? Бир эле нерсе бар, туура эмес деген критерий да. Туура эмес бул кылмышка баргандык, уурдагандык же жаман нерселерге баргандык. Туура кадам дегеним ошол кандай болуп кетсе да адам баягы өзүнүн адамдык сапатын жоготпой, бирөөлөргө жакшылык кылып, жакшылык баягы колунан келбесе жакшы сөзүн айтып деген сыяктуу мына ошондойду мен туура деп ойлойм да. Туура ийгилик деп ойлойм. Башкаларга жардам кылса, ошо жанында жүргөндөргө бир жарыгын чачып турса, бул жакшы деп ойлойм да. Ошондуктан башка ушул эле деп ойлойм да. Ошо эки эле нерсе бар да. Жамандыкка барба, бүттү жакшылык кыл. Жакшы жол деген эле ошол да. А жаман жол ошол, туура эмес жол ошол. А кээ бирөө кап мынтсем болмок экен деп бир ишке жетпей калып өкүнө берет го. Эми бул значит ошондой болгон. Бул да сабак да. Ал дагы ошо адам, мисалы чыгармачыл адамдар көп мындай өзү аркылуу көп нерсени өткөрмөйүн, өзүнүн жон териси менен сезмейин, жакшы жеткире албайт ошону көрүүчүгө же болбосо окурманга. Көп нерсени өзү аркылуу жеткирсе, ошол тез жетет да. И чын жетет да. Актерлордо мисалы ошону өзү көрүп билбей аткарса анча болбой калат. Өзү көрүп аткарып ошону эме кылса тез жетет көрүүчүгө. Анткени өзү ишенген нерсеге башканы да ишендире алат да. Жеке жашоосунда бүт баарын жарыялай берип, эчтекеси калбай калды да. Мындай бир ыйык эч нерсе калбай калды дейм да. Ыйык. А кээде үй бүлөлүк жашоо болот, жеке өзүңдүн жашооң болот, ыйык нерселер бар да. Анын баары калбай барат тилекке каршы. Ошон үчүн баягы кандай десем, мен баягы ошолорду мындай кичине анан ал адамдын эмесин да мындай кандай десем толтуруп таштайт да, ошолордон аракет кылам да, ошолорго көп кирбегенге, көп эме кылбаганга. Жакшы нерселер да бар. Өзгөчө бизде чыгармачыл адамдарга керектүү нерселер бар да. Ошолорду эме кылганга эметем, карайм баягы. А бирок баягы өтө бытовой, өтө кээ бир нерселер бар. Эми баягы биздин жаштардын ошол жактан чыкпай калды көп элечи. Бүт эле жашоосу ошо. Ошону карап отуруп картошкасы күйүп кетсе, аны алып барып чыгарып кайра келип жазат, картошкам күйүп кетти деп. Анан кээде ойлойм, такыр эчтеке мындай болбой калганбы депчи. Анан кээ бирөө үйүнөн бүт баарын тартып анан аяка жүктөп бир кызыктуудай жашоо болуп атат бизде. Эң кызыктуу, бирок коркунучтуу мезгилде жашап атабыз да. Өтө кызыктуу, өтө коркунучтуу мезгилде жашап атабыз. Эң коркунучтуу мындай бир чекке жетип калдык деп ойлойм да. Анан адам баласы өзүн жок кыла турган нерселерди көбүрөөк чыгара баштады да. Адам баласынын баягы мындай духовный өсүш же болбосо бир өзүнүн алдыга бир жакшы нерсе эмес, а жаратылышты талкалап өзүн жоготконго эле аракет кылып атат да. Таң калам. Бүт курал жарак бири-бирине сатмай, бири-бирине чыгармай, адам баласын жок кылыштын үстүндө эле аракет кылып келатышат. Таң калам да, мына ушуга таң калам, бир чети коркунучтуу мезгилде жашап атабыз. Өтө коркунучтуу мезгилде жашап атабыз да.